Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман мертуандар. Жалпыңыздардын биринчиден бүгүнкү Арафа күнүңүздөр менен жана күндөрдүн ыйык султаны болгон жума күнүңүздөр менен. Жума күн кут болсун, жума мубарек болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Акыркы 3 күндөн бери соц тармактарда биздин дин аалымыбыз аттын кашкасындай белгилүү болгон бир эле Кыргызстанга эмес, Орта Азия элине аттын кашкасындай таанымал болгон, илим дегенде түн уйкусун бөлүп, жеп аткан тамагын таштап атып, кыргыз эли үчүн ошол илим тармагынан жан дүйнөсү менен кызмат кылып келе жаткан биздин устазыбыз, дин аалымы Садбакас Ажы Доолов жөнүндө соц тармакта ушундай талкуу жаратып атат, көрүп атасыздар. Мен дагы бир кыскача ой пикир бөлүшүп кетейин деп туура көрдүм. Анткени ошол устаздын кичинекей болсо дагы биз сабактарын алып калдык, илимдерин алып калдык. Мындай экран алдындагы эле эмес, жада калса экран артындагы дагы бир өзгөчө ушундай илимий сабактарын жана мындай жашоого, турмушка керектүү, пайдалуу болгон бир өзгөчө бир насааттарын алып калдык да. Ал киши менен көп узак сапарларда жүрүп калдык. Мындай кичипейилдигин көрүп, анан адамгерчиликтүүлүгүн, анан кыргыз дегенде, мекен дегенде ушундай бир айтып атпаймынбы, жеп аткан тамагын таштап коюп, ушундай жан дүйнөсү менен баарына тик турганын көрүп, мен жөн карап тура албадым да. Анткени ошол эле учурда устазыбыз кээ бир учурда больницага муктаж болуп калган учурлар болуп калат эле. Муктаж дегенде кандай, эми кичине сыркоолоп да. Ошол учурларда дагы биз устазды аяп, устаз иш кете берет, баардыгын токтотуп, бир жума леченияга жатып алыңызчы, кичине дарыланып алыңызчы деп аябай мен деле көп сунуштадым. Курортторго келип дарыланып кетиңизчи десем, жо медер нол ишти бүтүрөйүн, нол жака сапарга кетип аттым элем, эл бул жака чакырып атты эле, же болбосом ушундай жумада ушундай биздин сабактарыбыз бар эле деген гана жооптору менен кайтарып баягындай сооротуп коюп атты да. Анан мындай шунчалык бир эме кылат элем. Ушул киши оорубаса экен, ден соолукта болсо экен, ансыз деле Кыргызстаныбызда, мекенибизде бир саналуу гана аалымдарыбыз калды. Ушул аалымдарыбыздын бир кадыр баркына жетсек экен деп болушунча багандай жанымдагыларга да айтып деп аракет кылчу элек. Кеп мындай, урматтуу мекендештер. Кыскасы, азыркы учурда бөйрөктөн шыйрак чыгарып, айрыкча семьйлер, айрыкча бул эркин журналисттер, блогерлер деп коеюнчу, балким мурда кийин эфирлерде иштеп кеткен, анча-мынча өзүн чоң журналист катары сезип жүргөндөр, же болбосо мен атын айтпай эле коеюн, кайсыл бир ушундай бир семьялар багындай элдин душманына айланып, кыргыз элинин аалымын кайра элибизге багындай жаман көргөзгөн аракет кылып атат да. Кыскача бир чоң узак сабактын арасынан кыска 4 сөзүн кыркып алып. Эми ал жерде устазыбыз мына кече күнү Супер Инфо, Супер Кейжи жана башка эфирлер аркылуу толук жооп берди. Бирок ошол жооп бергенине карабастан деле мындай дагы деле ошол токтобостон кыр издеп, устазды балким бир ушундай бир топ барбы, даярдалган бир эме, бир спектакль барбы билбейм, устазды элге жаман көргөзгөнү дагы деле аракетин токтотпой атат да. Ооба, бүгүн буйруса эртең менен муфтият деле жакшы оюн билдирип чыкты. Эми урматтуу мекендештер, кыргыз болгондон кийин, кыргыздын уулу болгондон кийин ушундай бир жүрөгүңдө кичинекей бир намыс пайда болот экен. Жүрөгүңдө бир патриоттулук сезим болот экен. Мекең болгон айрыкча кыргызыңдын кыздары үчүн ушунчалык бир кээде мындай ичиңден тызылдап турат экенсиң. Мейли сенин карындашың болбосун, мейли сенин кызың болбосун, мейли сенин тууганың, жакының болбосун, бирок ошентсе дагы сенин кыргызыңдын кызы үчүн мындай жүрөгүң кээде тызылдап, жүрөгүң кээде ошолордун
азап чегип атканын көрүп, же болбосо бир душмандардын кагылуусуна ушундай бир кагылып атканын көрүп, же болбосо бир жаман жолдо жүргөндөрүн көрүп калганда бир ушундай бир жүрөгүң тызылдайт экен да. Бул кыргыздын уулдарынын жүрөгүндө ушундай бир сакталган бир кыска бир намыс же болбосо бир ушундай патриоттук сезим болот экен. Мына ошол катары эле устазыбыз деле кыргыздын кыздарын жакшылыкка үндөө катары, жакшылыкка чакыруу катары жана ошол кыргыздын кээ бир айрым, баардыгын айтканым жок, айрым кыздарынын, анан ошол айрым кыздарынын ата энесине бир үлгү катары, сабак катары бир кызыңыздарды тартып койбойсуздарбы деген мааниде гана бул сабак айтылган экен. Мен ушундай деп эле түшүндүм. Албетте бул нерсени айыл жергелеринде, мейли шаарда деле мындай мурунку ата-бабаларыбыз, аталарыбыз айтып келген, мен эс тарткандан бери делечи. Кыз эмес, эркек адамга деле айтып келген, мисалы салам бербей наар басып кетсең деле, эй бала деп, ким баласың, тарбия көргөнбү деп ушинтип айтып келген. Акыркы учурда эч ким менен эч кимдин иши жок болгондугу үчүн ушул нерсеге акыр барып атат, токтолуп атат. Туура, бирок азыркы учурда, мына азыркы учурда, урматтуу мекендештер, көчөгө чыксаң кээ бир кыздардын мындай денесинин сыртынан издеп араң бир кийимин табышың мүмкүн да. Көпчүлүгү ушул денесинин бир 70%-ын элге көргөзүп чыгып алды. Эми булга мен устазыбыз мына кандай эмесин жооп берди, бирок бул өтө жат көрүнүш. Бизде кыргызда мындай нерсе болгон эмес. Эми күндүн ысыгына теңелип, же болбосо бир батыштын модасынын өзүбүзгө айландырып, абийирибиздин баардыгын төгүп атабыз да. Эртең ошол биздин кыздарыбыз апа болот, эне болот. Балким ушул эфирлерде, видеолордо сакталып калган болсо, 20-30 жылдан кийин ушул сүрөтүн көргөндө өзүнө өзү кандай баа берет, мисалы. Баары бир болуп калды. Ошолорду карабайын деп, мындай Кудайдын күнөөсүнөн качып карабайын деп башка жака көзүңдү алып качсаң, биякты карасаң, биякта ошол кетип аткан болот. Же башка жакты карасаң, башка жакта деле ошондой кетип аткан болот. Кыскасы өзүңдү деле кээ бир учурда алып кача албай калдың чындыгында. Мына ошол устаздардын, аалымдардын биринен сабак алып өткөн биздин ушул акыреттик досубуз эки көзү көрбөгөн, бирок көрбөсө дагы ушул 30 пара Куранды жаттап каары болгон Насылбек кааркебиз отурат жанымда. Негизи аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору дейт. Бизде азыр саналуу гана аалымдарыбыз калды. Асылбек каар, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жумаңыз мубарак болсун. Рахмат. Соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат. Эртеңки айт майрамга маанайлар жакшыбы? Иншалла жакшы. Каарке, мына азыр сиз балким соц тармактардан көрүп атсаңыз керек, балким көрбөй атсаңыз керек. Бул боюнча азыр мен жогоруда айтып өткөн боюнча, жаңылык боюнча маалымат сиз уксаңыз керек уже. Мына ушул боюнча Садбака Сажы Доолов боюнча элибизден, элибиз дегенде баардык эле эмес, ушул кээ бир айрым баягындай ушундай бир топтордун же бир кээ бир семьялердин ушундай элге жаман көргөзүп аткандыгына сизде кандай ой пикир? Мисалы, өзүңүздүн устазыңыз катары, ошо аалымдардын бир сап башында турган бир өзгөчө аалымыбыз катары ушул элибиздин мындай башкача бир көз карашка аракет кылып атышат да кээ бир инсандар. Ушуга сизде ой кандай, мисалы? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жума майрамыңыздар менен, бүгүнкү арапаңыздар менен. Мен деле устаздын сөзүн талдап эме деле баягы чукуй албадым, бирок башка адамдар тууралуу деле эме кыла албайм. Мындай кыргыздын аялдары мындай дей албайм, бирок ошо семьялерден суранам, бирок койгула мындай токтотуш керек да. Бул аалым киши, бизге деле бирөө насаат айтпаса болбойт, насааттар угуп кое берген жакшы. Эми бу жерде бирөөнүн аты айтылган жок, мисалы паленчайба паленча, сен ошентип кийинип алыпсың деген жок. Бул жерде жалпы аял затына эми урмат катары айтылган нерсе да бул. Түшүнсөк, эми туура түшүнсөк туура жагын алсак болот. Туура эмес түшүнсөк жаман жагын алсак болот. Бирок биз жаман жагын албашыбыз керек. Биз туура кабыл алышыбыз керек. Анча мынчабыздын эми атабыз дейли болуп калды ал устаз, анча мынчабыздын агабыз катары, анча мынчабыздын инибиз катары дегенде айымдар туура кабыл алып кое турган нерсе алып койсо болот. Мынчалык кылып алыштын кереги жок да, бир 4-5 сөз делечи. Анан устазды урматтайлы, мен да устазды өтө жакшы көрөм, урматтайм. Ал сөздөн кийин эле устазга болгон мээримим мисалы жоголгон жок.
Устаз ушинтип айтыптыр, адашыптыр, кокуй мен муну мындайын жаман көрөм, болду айымдарга жаман сөз тийгизиптир деген деле оюм жок. Бирок акыйкат баары айтыла турган нерсе айтыла берет да. Устаз айтпаса башка бирөөсү айтып чыгат. Бул нерсени айтылып келген да мурда. Ооба да, мурда айтылып келген. Бул нерсени мурда кийин деле мисалы көптөгөн аалымдарыбыз, ата бабаларыбыз деле айтып келген да. Ооба да. Бул ушундай кыздар намысыңарды жапкыла деген сөзүн айтып эле келген да. Кызга Эмне үчүн именно ушул устаздын ушул сөзүн кармап алышты? Башка кээ бир адамдар айткандары эмнеге аларды мындай көңүл бурган жок да? Башка адамдар соц тармакка чыкпай өздөрүнчө айткан үчүн көңүл бурулбай калган болуш керек. Бул соц тармакка чыгып кеткен үчүн менин оюмча ошондой болуш керек деп ойлойм да. Анан эми кызга 40 тыюу деп балким кыз да эми биздин эркектерге эркек катары айткандыр устаз деле, насаат катары айтты. Кандай айтса деле биз туура кабыл алышыбыз керек негизи. Мен деле мындай өтө мынтип кетишине мындай суранат элем да, бирок эми урматтуу мекендештерден, мусулмандардан коелу мындай фитнаны, береке кетти жашообуздан, Кыргызстан элибизден ушундай фитналардын айынан, болбогон нерсенин айынан мээрим кетти бири-бирибизге болгон. Ушундай атабыз да эми. Ошого айттын урматында мындай эме кылбай койгонубуз жакшы. Туура айтасыз. Ушул айт намаз, Курбан айт майрамы дүйнө жүзүндөгү, дүйнөдөгү, жер бетиндеги момун мусулмандардын майрамы да. Ушул майрамдын урматына биздин динди таанытып аткан, дин менен кабардар кылып аткан аалымдарыбыздын, дин аалымдарыбыздын бири ушул Сатбакас Ажы Дооловго ушул мындай айтканда майрамдык тартуу болуп атат да, майрамдын алдындачы, майрамдык маанайын бузуп дегендей. Бул нерсе мына бүгүн жума күн, кереметтүү күндөрдүн бири. Мына ушунун урматына дагы ушул нерсе токтобостон бир алдыга кайрадан эле багандай оозутуп, кайрадан кээ бир баа симилдер айтып атпайбы, баара калышып эле кайра устазыбызга бир багандай жаңылык издегендер көбөйүп кетет. Тактаксырым мисалы Кыргызстанда кичинекей нерсе болсо ошону чоңойтуш үчүн баарышып бирдеке кылышып эле өзүбүз багында ырбатып жүрүп атабыз да, жаңылык кылып чоңойтуштуп элечи. Ушул нерселерге кандай бир бөгөт коюу керекпи негизи? Коюу керек эми. Кантип коюш керек? Адам өзүнө өзү коюш керек да бөгөттү. Кой, бул алым, муну жаман көрсөтпөйүн, кой, бул адамда, бул адам сөз айта турган нерсе. Бул пенденин баары эле бүгүн бар, эртең жок адамдарыбыз да. Бирок ошо жакшы сөз, жакшы жүрүү, жакшы көңүл эсте кала турган нерсе. Ошону эске алыш керек адам. Эми бир жолу бул алымга жабышып алганга мен мисалы билбейм, эгер мен деле ушул эми сиз деле ошол эме сиздердин катарыңызда да болсо мынтип барып ошентип суроо бере ала белем, бере албай белем, билбейм да мисалы. Устаз деле түшүнүп атат, устаз интервьюларын деле көрүп атам, мындай жаман деле айтылган жери жок экен. Именно бирөөнүн фамилиясы деле айтылбаптыр, анчалык менин аброюма шек келтирди дей тургандай деле айтылбаптыр. Анан билбейм, укук коргой турган болсо кана ошо баарыбыздын укугубуз ошентип корголуп калса, ошо баарыбызга ушинтип аракет кылса мисалы, кана укук коргойм десе, мында биздин укукту коргосун, ошо укук коргоочулардан суранайын, мындай каршы эмес, бирок суранам. Биздин ар бир райондордо инвалидтер бар, ошолорго садик салдырып берсин. Ошо балдарга реабилитациянын центрлери салдырып берсин. Ушундай эле бизде көп да, мисалы үчүн эми билинбеген нерсе. Ошолорго чуркап берсе, өтө сүйүнөт элем. Ушул семьялерден да суранат элем да, мисалы. Туура айтасыз. Мен ушул бир алымдын бир сөзүн эле ээрчип албай, мына бизден келип сурасынчы, биздин көйгөйлөрдү эле. Силерде кандай көйгөй бар деп. Туура айтасыз. Ушул нерсени мен да айтып кетейин дедим элем, но кээ бир аябай бир катталуучулары көп, көрөрмандары көп, семьялер устазды жакшы жагында, жаман жагында, кыскасы эл журтка багандай дагы да бир көрөрман топтош үчүн жаңылык издеп аткандар көп да. Мына ушул көрөрман топтош үчүн эмес, урматтуу мекендештер, көрүүчүнүн санында эмес, сапатына карап иш кылышыбыз керек да. Мен эмнени айтайын деп атам? Мисалы, ушул мынакей жанымда отурган эки көзү азиз, 30 бара Куран жаттаган Асылбек каарекемдей Кыргызстанда аябай көп бир туугандарыбыз бар. Мына ушундай инсандарды коомчулук менен бөлүшүңүздөр. Мына ушундай инсандардын катарында чыныгы муктаждар бар. Ошол муктаждарды элге бөлүшүп бериңиздер. Мына ушундай муктаждар бар экен, мына ушундай экен деп жумасына бир жолу ушундай бир жаңылык катары бөлүшүп бериңиздер деп мен сиздерге бир кыскача кайрылуу катары айтып кетер элем. Анан кайсыл жерде бир нерсе көрүнсө эле, кичинекей нерсе көрсө сиздер аны чоңойтуп жаңылык кылып элдин оюн бурмалабаңыздар. Саясатта деле мисалы саясаттын кичинекей нерсесин алып туруп укмуштуудай саясатка айландырып атасыздар. Ушунун баардыгына мына кээ бир учурларда семьялер күнөөлүү болуп калып атасыздар. Урматтуу
ошол семьялардын, ошол эле жеке социалдык тармактардын жетекчилерине мен кайрылып кетер элем. Баардык иштериңиздерди мындай өтө баягындай кылдаттык менен, анан дистанция кармап, эли журтубузду бири-бирине карама каршы кылып, же бири-бирине душман кылбастан, эртеңки күнү бул соттон жооп бербесек дагы, бирок Алланын сотунан жооп беришти ойлонуп иш кылайлы дейт элем баарыңыздарга. Анан бул Садбакас Ажыдолов, урматтуу мекендештер, биздин дүйнөгө таанылып кеткен Чубак Ажы устазыбыздын устазы болот. Мындай айтканда, көптөгөн азыр аттуу, баштуу, башы көрүнгөн аалымдардын устазы болот. Жана бул Садбакас Ажыдолов Кыргызстандагы Куран Карим китебинин кыргызча жазып чыккандардын бири ушул Садбакас Ажыдолов болот, урматтуу мекендештер. Жана урматтуу мекендештер, бул устазыбыз өзү Өзбекстандын кайсы бир областында окуган. Мына ошол жерде илим алып, мына Чубак Ажыбызды айтып атпайбы, араб тилинде илим албаса дагы, бирок араб тилин ушунчалык эркин сүйлөп, өзгөчө элибизге бир сабагын, бандай диний илимин токтотпостон, дагы деле эч нерсеге карабастан, ордум, сыркоодум дебестен, ушундай бир эли журту үчүн кызматын токтотпой келаткан өзгөчө бир аалымдарыбыздын бири болот, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн урматтайлы, сыйлайлы, убагында кадыр баркына жетип калайлы. Анан эртеңки күнү Кудайым өзү сактасын, өмүрүн берсин Кудайым. Бирок ушул Чубак Ажыбыз кеткенден кийин анан калп эле аркасынан көз жаш алып ыйлап калганыбыздын кереги жок. Убагында урматтап сыйлап калайлы. Убагында жакшы сөзүбүздү арнап, көңүлүн көтөрүп калайлы дейт элем. Мындай аалымдар бир кылымда эле бир келе турган. Чындыгында азыр бир мындай аалымдардан ашып барса бир 4-өө болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен сиздерге терең кайрылып кетер элем. Башка ишибиз калбай баратса дагы, аалымдарга асылганыбызды токтотолу. Башка ишибиз, башка оокатыбыз өтпөй ачка баратсак дагы, бирок аалымдарга тийишпестен башка ишибизди кылайлы дейт элем, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер. Эгерде аалымдарга каршылык ушинтип эме кылып көргөзө берсеңиздер, элдин нааласына эмес, Алланын гана нааласына калып кетесиздер. Өтө абайлаңыздар. Бул Алла Тааланын назары түшкөн өзгөчө адамдар, бул аалымдарыбыз. Бул аалымдардын мындай наалатын эмес, кичине көңүлүн оорутуп койсоңуздар, Кудайдан бир башкача, орусча айтканда, наказание алып калышыңыздар мүмкүн. Мисалы, фактылар көп. Ошон үчүн өтө абайлаңыздар. Кана баарыбыз эле элге насаат айта турган болуп жаралып калсак, туурабы? Туура айтасыз. Кана ошо элдеги баарыбыз үлгү боло алсак, кана элди кайтара алсак, койгула, ой. Эл деле мисалы менин сөзүмдү укпайт, мисалы үчүн. Ошо кана ошо семьяларыбыз деле ошо насаат айтуучу болуп, алым болуп жаралып калса, кана алар элге бир жакшы сөз айтса, кана өтө провокацияга алдырбайлы сураныч, урматтуу мекендештер. Өтө мындай катуу кетпейли. Мына айттын урматына токтотойлу мындай кылып аткан иштерибизди, жакшы жаман иштерибизди, жакшы ишке өтөйлү, соопчулук иш кылайлы, бири-бирибизди ынтымакчылыкка үндөйлү, берекени сактап калайлы. Устазды жакшы көргөн инсан катары эле айтып атам. Эч кандай башка элге деле мындай бирөөгө эч жаман оюм жок. Устазды жакшы көргөн инсан катары мен суранып атам. Эми биз баарыбыз жаранбыз да, эми ушу Кыргызстан жараны катары суранып атам. Суранам, токтотойлу бул ишти. Рахмат сизге Каркем, Алла разы болсун. Чындыгында устаз болгон, чыныгы бандай динден кабары бар инсандардын сый-урматы баары бир башка. Устаздын даражасы бул элдин каралоосу менен аркага кетпейт, кайрадан астыга көтөрүлүп өз айтмакчы бийиктей берет, Кудай буйруса. Бирок болгону кичине кыжаалат кылып, ден соолугуна мындай зыян алып келип калышыбыз мүмкүн да. Адам ойлонгондо, кыжаалат болгондо оору пайда болот. Ошон үчүн улууларды урматтайлы бир туугандар. Анан бул карындаштарыбызды, кыздарды, кээ бир ушул устаз деле айтып өтүп атат. Аялына сөзү өтпөй калган, аялын жүгөндөй калган эркектердин чындыгында бир намысына тийди деп, чындыгында ошондой эле болду окшойт. Ошондуктан намысыңыздарга келиңиздер, урматтуу эркектер, урматтуу агалы инилер. Мисалы, эже карындашыңыздар деле унчукпай койдуңуздар. Көчөдө жарым кийим менен жүрөт. Маслыбек Каркемге өзгөрбөй, балким ал нерсе менен иши жок жүрөттүр. Мына айлананы карасаң, таң кала турган эле маселе болуп атат туугандар. Жаман көрбөңүздөр, мен да бул сөзүмөн
эме кылып чыкпаңыздар. Мына ушундай достор, мекендештер, тынч болуңуздар. Эртеңки айт, Курбан айт майрамын жакшы өткөрүп алыңыздар. Аман болуңуздар, аманчылыктарда көрүшкөнчө. Негизгиси аалымдарыбызга сый урматыбыз өркүндөй берсин, бийиктей берсин. Аалымдарыбыздын илимий сабактары дагы эл журтубузга көбөйө берсин дейт элек. Бар болушун оорубашсын иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.